Ассаламу алейкум кыргыз элим. Алдыда дүйнөлүк жаңылыктар менен бөлүшүп алып барган мен Орозбек Иманалиев. Калифорнияда өрттөн 8000 гектар жер аянты өрттөндү. Суданда нөшөрлөп жааган жамгырдан суу каптап кыйроолорго учурады. Мадридде чектөөлөргө каршы нааразычылык акциясы болууда. Италиядагы жана Испаниядагы коронавируска массалык тестирлөө. АКШда демонстранттардын шайлоо алдындагы конгресси башталды. Шайлоо 2020. Бирбол партиясындагы талапкерлер. Ал ортодо Калифорнияда токойлор күйүп жатат. Мындай жогорку температура өрт өчүрүүчүлөрдүн ишин дагы да кыйындатат. Ондогон куткаруучулар күнү түнү өрттү өчүрүп жатышат. Айрым өрттү көзөмөлгө алуу мүмкүн эмес. Лос-Анджелес округунда дагы 8000 гектар жер аянты күйүп кетти. Бийлик тургундарды сак болгула деп эскертип, каалаган учурда эвакуациялоого даяр. Суданда нөшөрлөп жааган жамгырдан улам суу каптап, кеминде 63 адам көз жумду. 2-айдан бери өлкөдө жаан-чачын болуп келген. Ушул убакыт аралыгында 1000 турак жайлар жана 100дөн ашык мамлекеттик имараттар талкаланган. 10 000 адамдар жакындарынан айрылды. Кырдаал өлкөдөгү гуманитардык кризистен улам курчуп кетти. Буга чейин Бириккен Араб Эмираттарынан учак жабыр таткандарга гуманитардык жардам менен Судандын борборуна жөнөтүлгөн. Испаниянын борбору Мадридде COVID-19 жайылышына жол бербөө чараларына каршы ири нааразычылык акциясы өттү. Демонстрациянын катышуучуларынын максаты коргоочу бет кап кийүүгө милдеттүү эмеспиз дешүүдө. Эскерте кетсек, Испанияда 3 айлык карантин жоюлгандан кийин жаңы инфекциялар көбөйүп жатат. Өлкөдө каза болгондордун саны 28,5 миң кишиден ашты. Ошол эле учурда Европа өлкөлөрү жарандарды коронавируска, айрыкча башка өлкөлөрдөн келгендерди текшерип жатышат. Кийинки оорунун көбөйүшү экинчи толкунга олуттуу коркунуч туудурбайт. Италияда, Испаниядан, Грециядан, Мальтадан жана Хорватиядан келгендердин бардыгына кеңири масштабдуу тестирлөө уюштурулган. Испанияда бийликтер инфекциянын жайылышын басаңдатуу жана эпидемиянын экинчи толкунун алдын алуу максатында асимптоматикалык алып жүрүүчүнү аныктоо максатында коронавируска массалык тестирлөө жүргүзүп жатышат. Дүйнөлүк соода уюму дүйнөдө ковид жуктуруп алгандардын саны 22 миллион адамдан ашып кеткенин маалымдайт. Америка Кошмо Штаттары саясий өнөктүккө кирип кетти. Шайлоо алдында ал жерде демократиялык улуттук конвенция иштей баштады. Милуокидеги жолугушуу көбүнчө пандемияга байланыштуу виртуалдык режимде өттү. Курултай 4 күнгө созулат. Демократтар президенттик шайлоого талапкерлигин расмий жарыялайт деп күтүлүүдө. Бирок бул жерде эч кандай интрига жок. Джо Байден демократиялык талапкер болот. Анын атаандаштары шайлоо өнөктүгүнүн мурунку баскычтарында жарыштан четтетилген. Баракелде Бирбол саясий партиясы 17 августта партиянын съездин өткөрдү. Анын алкагында партиянын программасы менен жогорку кеңештин депутаттыгына талапкерлердин тизмеси жарыяланды. Кыргызстандагы парламенттик шайлоо 2020 жылдын 4 октябрында өтөт. Бүгүнкү жаңылыктар ушуну менен аягына чыкты. Каналга катталып, дүйнөлүк жаңылыктар менен кабардар болуңуздар. Бардыгыңыздарга көңүлдүү кеч каалайбыз. Даярдаган Али Токтомушев.